Джек Лондон ак азуу. Чыгарманы англис тилинен которгон Таалайбек Абдиев, окуган Айбек Бийбосунов. Төртүнчү аудио бап. Жек көрүү мекени. Жинди Кудайдын колунда ак азуу Азезилге айланды. Форттун четиндеги тосулган жерде чынжырга байлап алып, атайын кыжырына тийчү. Ал ак азуунун шылдыңдап күлгөнгө чыдай албай турганын байкап калды да, аягында сөөмөй кезеп каткырып күлчү болду. Мындайда ак азуу тим эле кутуруп кете жаздачу, жана анын кутурганы Сулуу Смиттикинен да ашып түшөр эле. Буга чейин ак азуу өз туугандарын гана жек көрчү. Азыр болсо тегерегиндегилердин баарына өчөгүшкөн душман болуп калды. Сулуу Смиттин шылдыңынан улам баарын жининдей жек көрө турган болду. Өзүн байлап турган чынжырды, кашаанын сыртынан карап турган кишилерди, аларды ээрчип келген иттерин жек көрчү. Ал турсун өзүн тосуп турган кашаанын тактайларын да жек көрдү. Бирок ал баарынан да Сулуу Смитти жек көрчү. Сулуу Смит бекерине минтип ак азуунун кыжырына тийчү эмес. Бир күнү кашаанын жанына бир топ киши чогулуп калды. Сулуу Смит колуна таяк кармап кашаанын ичине кирди да аны чынжырдан бошотту. Кожоюн сыртка чыгары менен ак азуу кашаанын ичинде ары бери атырыла чуркап карап турган кишилерге жете албай жатты. Анын азыркы түрү бир укмуш эле. Узуну 5 футтай, бийиктиги 2,5 футтай келип, салмагы 90 футтай бар эле жана ар кандай карышкырдан алда канча чоң болчу. Москоол денеси энесин тартып, денесинде май деген жок эле. Табына келип тургандай денесинде бир да унций ашык салмак жок, жалаң гана булчуң сөөк анан тарамыш бар эле. Кашаанын эшиги кайра ачылды. Ак азуу токтоп калды. Таң кала турган нерсе болду. Ал күтүп калды. Эшик дагы чоңураак ачылды. Капстан эле килейген бир итти түртүп киргизип ийишти да, эшик дароо кайра жабылды. Ак азуу мындай чоң итти, бул мастиф болчу, мурун көргөн эмес эле. Бирок анын чоңдугу менен кутургандай түрү аны токтото алган жок. Бул жыгаш да эмес, темир да эмес, кайнаган жинди чыгарса боло турган тирүү жан болчу. Азуусу жарыктей түшүп, мастифке секирди да мойнунан жулуп кетти. Мастиф башын чулгуп алып, күркөрөгөн боюнча ак азууга атырылды. Бирок ак азуу ары бери буйтап, тигини жакындата койбой, бирок ошол эле учурда тишин матыра коюп, кайра секирип кетип атты. Сырттагы кишилер кыйкырып өкүрүп, кол чаап турушту. Сулуу Смит болсо толкунданганынан калтырап, душманын жайлап аткан ак азуудан көзүн ала албай турду. Килейген оор мастиф адегенде эле алдырып коюп, акырында аны чал өлүк кылып сүйрөп кетишти. Ал эми ак азууну Сулуу Смит таяк менен сабап араң ажыратты. Анан жеңилгендер акчасын беришип, Сулуу Смиттин колуна акча түшүп калды. Ушундан баштап ак азуу кашаанын сыртынан качан эл чогулар экен деп күтчү болду. Мындайда уруш болчу. Бул болсо эми ал үчүн жашоонун жападан жалгыз ырахаты болуп калды. Байлоодо жатып буук болуп, бир жагынан көргөн кордугунан улам кутура жаздап калган ак азуу ээси кашаага уруша турган итти киргизгенде гана жинин чыгара алчу. Сулуу Смит сыягы анын күчүн билчү. Анткени ал мындай уруштардын баарынан жеңип чыгаар эле. Бир жолу 3 итти биринин артынан бирин удаа киргизишти. Андан көп өтпөй эле жаңы кармалган карышкырды да салышты. 3-чү жолу 2 ит менен кармашты. Ушул уруш өтө катуу болуп, экөөнү тең акырында жайлаганы менен өзү да уруштан араң чыкты. Күзүндө алгачкы кар жаап, суунун бети каймактап калганда Сулуу Смит Юкон менен Доусонго бара турган кемеден өзү менен бирге ак азууга да билет алды. Ак азуу жоокер карышкыр деген ат менен элге белгилүү болуп калган эле. Ошондуктан ал жаткан палубадагы темир тордун жанынан киши үзүлгөн жок. Ал ыркырап, тигилерге атырылчу же аларды мисирейип, жек көрүп карап жатчу. Эмне үчүн ал буларды жек көрбөшү керек эле? Ал бул суроону ойлонгон да жок. Жек көрүүнү гана туюп, ага биротоло берилип кетти. Жашоо ал үчүн тозок айланды. Адамдын колуна түшкөнү бардык жапайы айвандардай эле ал да камакта отура алчу эмес. Бирок айла жок жатат. Кишилер аны шылдыңдап карап, тордон таяк менен сайгылашчу. Ыркыраса каткырып шылдыңдашчу.
Өзүн курчаган бул адамдар андагы табият бербеген тажаалдыкты, ажаандыкты ойго түштү. Бирок табият ага ыңгайлашуу жөндөмүн берген эле. Башка айбан өлүп тына турган же баш ийип көнө турган жерде ага зоо шартка ыңгайлашып, өжөрлүгүн танбай жашай берди. Сулуу Смит деген Азезил балким акыр аягында ага зоону көндүрөт беле, ким билсин, бирок азырынча анын баардык аракети текке кетти. Сулуу Смит Азезил болсо ага зоодо андан калышчу эмес. Ошентип эки Азезилдин кырылышкан согушу бүтпөй келатты. Мурун ал таяк кармаган кишиге баш ийиш керек экенин түшүнчү, бирок азыр аны да унутту. Ал Сулуу Смитти көргөндө эле кутуруп кетчү. Таяктын күчүнөн тордун бурчуна тыгылган ага зоо баары бир тынбай ыркырап азуусун көрсөтө берчү. Аны токтотуш такыр мүмкүн эмес эле. Сулуу Смит канчалык урса да баары бир башы үч эмес. Ээси сабап бүтүп кетип баратканда да артынан аркыраганы угулчу. Же ал темир тордун чыбыктарына асылып, жек көргөнүнө чыдабай улуп ийчү. Кеме Доо соңго жеткенде ага зоо жээкке түштү. Мында да тордун ичинде кызыгып караган кишилердин көз алдында жашай баштады. Сулуу Смит жоокер карышкырын көргөзмөгө коюп алып, элден алтын кум менен 50 центтен алып жатты. Тыным деген жок болду. Уктап кетсе таяк менен сайгылап ойго тушат. Көрүүчүлөр төлөгөн акчаларынын үзүрүн толугу менен көргүсү келишет. Оюн кызыктуураак болсун үчүн ага зоону ыркыратып, кутуртуп турушчу. Бирок баарынан жаманы ал жашаган чөйрө болду. Адамдар ага коркунучтуу жапайы жырткычтай карашып, алардын бул мамилеси темир тордун чыбыктары аркылуу өтүп турду. Алардын ар бир сөзүнөн, ар бир кыймылынан корккондору туюлуп турчу. Бул болсо отко май тамызгандай болуп, ага зоонун жинин ого бетер күчөттү. Бул анын ийкемдүү табиятынын анын айлана чөйрөгө ыңгайлашып кете аларынын дагы бир далили. Ал көргөзмөдө эле жатпастан Адис жоокерде болуп чыкты. Уруштураарда аны тордон алып чыгышып, шаардан бир нече мил жердеги токойго алып барышчу. Жергиликтүү атчан полицияга туш болуп калбоо үчүн бул иш адатта түнү болор эле. Бир нече сааттан кийин таң жарып калган маалда көрүүчүлөр менен бирге уруша турган ит келет. Ага зоо ар кандай тукумдагы түрдүү иттер менен урушту. Бул жапайы өлкө болчу. Адамдар да жапайы эле. Ошондуктан ит уруш адатта иттердин биринин өлүмү менен аяктайт. Ага зоо урушканын уланта берди. Урушка түшкөн иттер болсо өлө берди. Ал жеңилгенди билген жок. Кичинекей кезинен лип-лип менен жаш иттердин бүтүндөй үйүрү менен урушуп көнгөндүн пайдасы ушунда тийди. Ал бутунда бекем турчу. Эч бир ит аны жыга алган жок. Байыркы ата-бабалары карышкырлардын каны бар иттердин жакшы көргөн бир ыкмасы бар эле. Алар капталдан тийип, жыга койгонго аракет кылышчу. Тайгандар, лайкалар, овчаркалар жана Ньюфаундлендтер баардык иттер ушул ыкманы колдонуп көрүштү. Бирок эч пайда чыккан жок. Ага зоонун жыгылган күнү болбоду. Элдин баары бири-бирине ушуну айтып, азыр жыгылат го деп кыпылдап үмүт кылышканы менен алар ойлогондой болгон жок. Ага зоонун чагылгандай ыкчамдыгы ишке жарап жүрдү. Анын атаандаштарынан артыкчылыгы ушунда. Ал турсун алардын эң тажрыйбалуулары да мындай ыкчам итти көрүшкөн эмес. Анын үстүнө ага зоо күтүүсүз кол салчу. Адатта иттер урушаарда мурун жүрөлгөсүн жасап, азуусун көрсөтөт, ыркырайт, жалын үрпөйтөт. Ал эми ага зоо менен урушкан иттер уруш баштала электеле же өзүнө келгенче эле иш бүтүп калчу. Мындай учурлар өтө көп болгондуктан атаандашы жүрөлгөсүн жасап, ал турсун кол салганча ага зоону кармап тура турган болушту. Бирок ага зоонун эң чоң артыкчылыгы анын тажрыйбасында эле. Атаандаштарынын эч бири ал сыяктуу урушту мыкты билчү эмес. Ал баарынан көп урушуп, ар кандай чабуулдун мизин кайтара алчу. Анын өз ыкмалары ар түрдүү келип, жеткире иштелип чыккан. Убакыт өткөн сайын урушта сейрек боло турган болду. Ит урушту жакшы көргөндөр ага зоого татыктуу атаандаш табуудан үмүт үзүп калганда Сулуу Смит айласы кетип аны карышкырларга салды. Индеецтер аларды атайын капканга түшүрүп алып келишчү жана ага зоонун карышкырга түшкөнүн көргөнү эл көп келет. Бир жолу алар кайдан жайдандыр бир чоң ургаачы сүлөөсүндү таап келип, бул жолу ага зоо өз өмүрү үчүн кармашты.
Сүлөөсүн ыкчамдыгы жагынан да, тажаалдыгы жагынан да андан кем калышпай, тиштерин да куурч тырмактарын да колдонду. Ал эми агазуу тиши менен гана аракет кылды. Сүлөөсүн менен урушкандан кийин уруш болбой калды. Агазуу менен тең тайлаша турган татыктуу атаандаш жок. Ошентип ал жазга чейин тордо жатты. Жазында Доусонго Тим Кинен деген кумарчы бульдогу менен келип калды. Бул Клондайкка келген алгачкы бульдог эле. Агазуу бул ит менен урушпай калмак эмес, жана уруш болоордон бир жума мурун эле шаардыктардын сүйлөшкөнү ушул болуп калды. Жабышкан өлүм. Сулуу Смит аны чынжырдан бошотту да четке чыга берди. Агазуу биринчи жолу урушка качырып кирген жок. Ал кулагын тикчитип, маңдайындагы таң калаарлык айбанды кызыгып тиктеп тура берди. Мындай итти дегеле көргөн эмес экен. Тим Кинен бульдогду түртүп, "Ал тигини, ал!" деди. Былчыйган кодо ит тегеректин борборуна келип, көзүн ирмеп агазуунун маңдайында туруп калды. Элдин ичинен кыйкырып жиберишти. "Ал Чироки, ал! Энесин тааныт, ал ошону, ал!" Бирок Чирокинин урушайын деген ою жоктой. Башын буруп кыйкырып жаткан элди карап, мултуйган куйругун шыйпаңдатып койду. Ал агазуудан корккон жок, жөн гана урушту баштагысы келбей турат. Анын үстүнө маңдайында турган ит менен урушуш керек экенине ишене албады. Чироки мындай атаандашка көнгөн эмес эле. Ошондуктан чыныгы атаандаштын келишин күтүп турду. Тим Кинен келип бульдогду эңилди да жүнүн тетири сылап акырын алга түртө баштады. Бул аракет Чирокини козутушу керек болчу. Ал козутмак турсун кыжырын келтирип жиберди. Акырын ыркыраган үн угулду. Киши колунун кыймылы иттин ыркыраганына дал келип жатты. Кол Чирокини илгери түрткөн сайын ыркырай түшүп басылып, кол тери менен кайра ыркырап атты. Чирокинин жүнүн тескери сылаган кыймыл кичине түрткү менен аяктап, анын тамагынан да ошол түрткү менен бирге ыркыраган үн чыгып турду. Агазуу буга кайдыгер кала алган жок. Жаалы менен арка жүнү үрпөйө түштү. Тим Кинен Чирокини акыркы жолу түртүп жиберди да четке баса берди. Бульдог түрткүнүн күүсү менен бир нече кадам барды да буттарын ийрейтип тегеректин борборуна туруп калды. Ушул маалда агазуу ага атырылды. Карап тургандар суктанып, кыйкырып жатышты. Агазуу мышык тыкындай жеңил секирик менен ыргып барып атаандашына жетти да бурдап алып четке ойт берди. Бульдогдун жоон мойнунда кулакка жакын жерден кан пайда болду. Чироки муну эле салбай, ал турсун ыркырабастан бурулду да агазууну кууп жөнөдү. Агазуунун ыкчамдыгы менен Чирокинин өжөрлүгү карап тургандардын бүйүрүн кызытып жиберди. Алар кайра мелдешип, байгени көбөйтүп башташты. Агазуу кайра бульдогго секирип бурдап алып, аман соо ойт берип, таң калаарлык атаандашы болсо эч нерсе болбогон немедей шашылбастан, жайлап да калбастан артынан түшкөнүн эч токтоткон жок. Чирокинин жүрүм турумунан белгилүү бир максаты бар экени, андан эч нерсе алаксыта албай тургандыгы туюлуп турду. Анын ар бир кыймылы, аракети ушул максат менен боло берди. Агазуу эч нерсеге түшүнбөдү. Мындай итти мурун көргөн эмес. Жүнү кыска келип, жумшак денесинин тиш тийген жеринен кан дароо көрүнө калып жатты. Башка иттердикиндей урушта тоскоол болчу, катуу, калың жүнү жок. Агазуунун тиштери бульдогдун жумшак денесине оңой эле батып, бирок тигинин коргоноюн дегенде эле ой жок сыяктуу. Дагы бир таң калганы, эмнегедир бул башка иттердей каңшылап жибербейт экен. Ыркыраган эле болбосо, бульдог анын тиштегендерин унчукпай көтөрүп, кууганын эч токтоткон жок. Чироки да бир топ шамдагай экен. Ал алынын жетишинче ары бери жүгүрүп агазууну кармаганга аракет кылды. Бирок ал кармата койбоду. Чироки да деңдороо болуп турду. Ал буга чейин мындай жанына жуута койбогон ит менен урушуп көрбөгөн. Буга чейинкилер алышканга аракет кылышчу. Бул ит болсо жанына жолото койбой, тияка, бияка секирип кутулуп келип жатпайбы? Ал турсун Чирокини бурдап алат да кайра дароо кое берип, четке ойт берет.
Ак азуу болсо тигинин тамагына жете албады. Бульдогдун бою жапыс болуп салаңдаган ээги да тамагын жакшы коргоп турат. Ак азуу улам качырып тиштеп, тигинин тишин денесине жакындата койбой кайра ойт берет. Чирокинин денесиндеги жарааттары көбөйө баштады. Башы менен мойнунун чолоо жери калбай кан агып, бирок ал такыр кенеген жок. Ал мурункудай эле ак азууну чын дилинен кубалай берди жана бир жолу гана токтоп, элди карап уруша берем дегендей молтуйган куйругун шыйпаңдаткан болду. Ушул учурда ак азуу атырылып барып, Чирокинин ансызда шалбырап турган кулагынан бурда өтүп, четке ойт берди. Жинденген Чироки кайрадан кууп, айланып чуркаган ак азууну туурадан качырып барып, тамак болду. Ал бир аз жетпей калды. Анткени ак азуу күтүлбөгөн жерден артка ойт берди. Муну көргөн эл дуундай түштү. Убакыт өтүп жатты. Ак азуу Чирокинин айланасында ары бери секирип бийлеп, ыңгай келгенде каап алып кайра ойт берип кетет. Ал эми бульдог болсо ниети биротоло карарып, кууганын токтоткон жок. Эртеби кечпи ал максатына жетип, ак азууну тамактайт да уруш бүтөт. Азыр болсо тигинин тиштегендерине эптеп чыдаштан башка айла жок. Кыска кулактары шалбырап үзүлүп, мойну менен ийиндеринен тамтык калган жок. Ал турсун эриндери да шалбырап канап турду. Мунун баары тиги ак азуунун чагылгандай чабуулдарынан болду. Алардан качып кутулууга да, алдын алууга да мүмкүн эмес эле. Ак азуу Чирокини жыкканга көп жолу аракет кылды, бирок бойлорунун айырмасы чоң эле. Чироки кодо жоон эле. Ушул жолу ак азуудан оомат качты. Чирокинин жанында ары бери секирип, ойнотуп турганда атаандашы дароо бурулганга үлгүрбөй калды да, башы ары бурулуп, ийини ачык калды. Ак азуу тигини көздөй атырылды. Бирок өз ийини тигининин ийининен алдаганча бийик болгондуктан токтоно албай тигинин аркасынан аша ала салып кетти. Эл жоокер карышкырдын жыгылып калганын биринчи жолу көрдү. Ошондо да учуп баратып мышыктай болуп оңоло калды да чалкасынан түшпөй калды. Капталынан түшкөн неме дароо ыргып турду. Бирок ушул учурда Чироки тамактан алды. Ал жакшы тиштей албай көкүрөккө жакын жерден тиштеп калды. Бирок кое бербеди. Ак азуу ары бери туйлап бульдогду ыргытканга аракет кылды. Бул сүйрөлгөн оордуктан кутуруп кете жаздады. Бульдог аны тушап матап капканга түшкөн сыяктуу эркиндиктен ажыратып турду. Сокур сезими буга жаалданып каршы чыкты. Өзүн өзү унутуп жашоону гана самап турду. Денеси эркиндикти талап кылды. Мээси, акылы бул кармашка катышпай, жашоо кыймыл эңсөөсүнө баш ийип турду. Ал баарынан да кыймылды самады, анткени кыймылдын өзү жашоонун өзү эмеспи. Ак азуу тынымсыз тегеренип, ары бери секирип, мойнунда асылып турган 50 фунттук жүктөн кутулгусу келип жатты. Ал эми бульдог жаагын ачып жибербегенге гана аракет кылды. Анда санда буту жерге тие калганда гана ак азууга каршылык көрсөтмүш болгону болбосо, кутуруп кеткен атаандашынын ар бир кыймылына баш ийип, абада айланып учуп жүрдү. Чироки сокур сезимине баш ийди. Ал туура кылып жатканын, жаагын ачпаш керектигин билип, кээде ушунусунан ырахат алып титиреп кетип жатты. Мындай мүнөттөрдө ал турсуну көзү жумулуп, денесинин ооруганына да, ак азуунун оң солго айландырганына да кайыл болду. Мунун баары маанилүү эмес болчу. Азыр кандай болсо да жаакты ачпаш керек эле, жана ал ачкан жок. Ак азуу алы такыр курганда гана туйлабай калды. Эч нерсе кыла албай, эмне болгонуна акылы жетпеди. Өмүрүндө мындай болуп көргөн эмес эле. Мурун урушкан иттер мындай эмес болчу. Алар менен урушканда тиштеп, жулуп алып, кайра ойт берип кетиш керек эле. Ал энтигип капталынан жатты. Чироки тиштеген жерин кое бербей, салмагын салып, чалкасынан түшүргөнгө аракет кылды. Ак азуу ага каршылык көрсөтүп, бульдогдун жаак терисин чайнагандай болуп, улам жогорулап келатканын туйду. Мүнөт өткөн сайын тамакка жакындай берди. Бульдог тиштеген жерин кое бербей, ыңгай келсе дагы көбүрөөк тиштегенге аракет кылат. Бул ак азуу тыныч жатканда гана мүмкүн болчу. Ал туйлай баштаганда эле бульдогдун жаагы карыша калып жатты. Ак азуу Чирокинин жалына гана жете алат болчу. Ийинден жогорураак жерге тишин матырганы менен чайнай алган жок.
Ал бул ыкманы билчү эмес, анын үстүнө тиши да мындай кармашка эч көнбөгөн. Ал айласы куруп Чирокини жулмалап жатып абал өзгөргөнүн туйду. Чироки аны чалкасынан жыкты да тиштеген жерин кое бербестен үстүнө туруп алды. Агазуу арткы буттарын бүктү да душманын мышык сыяктуу тыта баштады. Чирокинин курсагы жарылып кала жаздап, аркы капталга бир секирип, берки капталга бир секирип гана аман калды. Чирокинин тишинен кутулуш мүмкүн эместей. Маңдайга жазылган тагдыр ушул окшобойбу? Жанагы тиштер улам жогорулап, тамыр бойлоп жылып келатты. Агазууну моюн терисинин калың бүктөмдөрү менен коюу жүнү гана сактап турду. Чироки оозу толо жүн болсо да кичине ыңгайы келе түшкөн сайын аптыгып, көбүрөөк бурдап калганга аракет кылып жатат. Агазуу муунуп барган сайын дем алышы кыйындады. Сыягы кармаш аяктап бараткандай. Чирокиге акча сайгандар кубанычы ичине батпай, бааны көтөрүп жиберишти. Агазуунун тарапкерлери ындыны өчүп, 10го бирди, 20га бирди сайгандан баш тартып жатышты. Бирок ойлонбой туруп, 50ге бирди койгон бир киши болду. Ал Сулуу Смит болчу. Ал тегеректин ичине кирди да сөөмөйү менен агазууну көрсөтүп, шылдыңдап күлдү. Бул таасир берди. Агазуу жөн эле кутуруп кеткенсиди. Акыркы күчүн жыйнап ордунан турду. Бирок мойнунда салаңдаган 50 фунттук жүгү менен ары бери туйлап жүгүргөн сайын жанагы ачуусу коркууга айланды. Кайрадан жашоону эңсеп, акыл эсинен кетип, дененин гана буйругун аткарып калды. Ал тегерене чуркап, мүдүрүлүп жыгылып, кайра туруп туйлап, атаандашын ары бери ыргытканы менен аракети текке кетип, жабышкан өлүмдөн эч кутула алган жок. Акырында ал чалкасынан кетти да, бульдог эсине келтирбей аптыга бурдап, жогору жактан тиштеп калды. Карап тургандар дүркүрөтө кол чаап, "Чироки! Чироки!" деп кыйкырып жатышты. Бульдог мултуйган куйругун жан алык албай шыйпаңдатып жиберди. Бирок ал кол чабууга алаксыган жок. Куйругу менен килейген жаагы өз-өзүнчө иштеп жатты. Куйрук ары бери кыймылдап, жаактар болсо агазуунун тамагын капшырып баратты. Ушул маалда көрүүчүлөр эмнегетир удургуй түштү. Ары жактан ит айдоочулардын кыйкырганы, коңгуролордун үнү кулду. Сулуу Смиттен башкасы полиция келип калды окшойт деп кооптоно түшүштү. Бирок көп өтпөй эле жолдон чана менен катар келаткан 2 киши көрүндү. Алар шаардан эмес, шаарды көздөй келатышты. Сыягы кайсы бир чалгындоо экспедициясынан окшойт. Чогулган элди көрүп, иттерин токтотушту да эмне болуп жатканын билгени келишти. Ит айдаган кишинин бою жапалдаш келип, муруту бар экен. Бири болсо узун бойлуу жаш жигит экен. Таза кырылган бети суукта тез жүргөндөн кызарып кетиптир. Агазуу кармашканды дээрлик токтотту. Кез-кезде калтырап каршылык көрсөткөнү менен пайдасыз болуп калды. Бульдогдун аёосуз тиштери барган сайын катуураак кысып, аба жетпей бараткан. Башында көкүрөккө жакын жерден тиштеп калбаганда, Чироки агазуунун күрөө тамырын бая эле кырча чайнамак. Чайнап, улам жылдырып отуруп тамакка жеткенче көп убакыт өттү. Анын үстүнө оозу да агазуунун калың жүндүү терисине толуп калган эле. Ушул учурда Сулуу Смит айбандыгынан улам болгон кичине эс акылында жоготуп койду. Ал агазуунун көзү аңтарылып баратканын көрүп, жеңилгенин түшүндү. Кутуруп кеткен немедей агазууга атырылып, аянбай тепкилей баштады. Эл нааразы болуп кыйкырып, ышкырганы менен эч ким эч нерсе кылган жок. Сулуу Смит буга көңүл бурбай агазууну тепкилей берди. Бир маалда эл удургуй түштү. Жанагы узун бойлуу жигит тургандарды оңго солго түртүп, алдыга өтүп келатты. Сулуу Смит тебейиндеп оң бутун көтөрүп келатканда тегерекке кирип келди да тигини бет талаштыра коюп калды. Бир бутунда турган Сулуу Смит туруштук бере албай учуп барып карга жатып калды. Жигит чогулган элге карады. "Коркоктор!" деп кыйкырды ал. "Айбандар!" Ал ачуусунан туттугуп турду. Бул кадимки кишинин кадимки ачуусу эле. Бозомук көздөрү болот сыяктуу жалтылдап турду. Сулуу Смит ордунан туруп, жүрөгү түшүп тигинин жанына барды. Бейтааныш неме анын оюн билген жок. Анын ашкан коркок экенин билбестен мушташканы келди го деп ойлоп, "Айбан!" деп кыйкырып туруп, экинчи жолу жаткыра сокту.
Сулуу Смит карда жата бергеним оң окшойт деп ойлоп, кайра турууга аракет да кылган жок. Мет, кел жардам берчи, деди бейтааныш өзү менен кошо келген ит айдоочуга. Экөө иттерге эңилип, Мет Чироки жаагын бир аз ачса эле агазууну бошотуп алганга даяр турду. Жигит бульдогдун жаагын ачканга аракет кылып, бирок анысы текке кетип жатты. Ал аракет кылганын токтотпой, "Айвандар!" деп кайталай берди. Чогулган эл күбүр-шыбыр болуп, кээ бирөөлөрү тиги тоскоол немелерге нааразы боло башташты. Бирок тиги бейтааныш неме башын көтөрүп караары менен тым-тырс боло түшөт. "Айвандар!" деп кыйкырды тигил. Анан кайра ишин улатты. "Пайдасыз экен, мистер Скотт. Биз буларды ажырата алгыдай эмеспиз", деди Мет акырында. Алар өйдө болуп тиштешкен иттерди карап калышты. "Көп кан кетиптир", деди Мет. "Тамагына да жеткен үлгүрбөптүр". "Азыр жетет", деп жооп берди Скотт. "Көрдүңбү? Жогору жактан тиштеп алды". Жигит толкунданып, бир жагынан агазууну өлүп калабы деп коркуп турду. Чирокини башка бир нече жолу уруп жиберди. Бирок тиги баарын түшүндүм, бирок өз милдетимди аягына чейин аткарам, жаагымды ачпайм дегендей мултуйган куйругун шыйпаңдатып койду. "Жардам бергилечи", деп кыйкырды жаны кашайган Скотт чогулган элге. Бирок бир да киши ордунан козголбоду. Кайра шылдыңдашып какшыктай башташты. "Оосуна бирдеме тыгыңыз", деп кеңеш берди Мет. Скотт белинде салаңдап жүргөн тапанча кабынан револьверин алып чыгып, анын оозун бульдогдун карышкан жаактарынын ортосуна тыкканга аракет кылды. Күчүнүн жетишинче катуу түрткөндүктөн болоттун Чирокинин тиштерине тийип чыйкылдаганы угулуп турду. Ит айдоочу экөө чөгөлөп, иттерге эңилип турушту. Бир маалда Тим Кенен келди да Скотту далысынан түртүп, коркуткандай үн менен "Тишин сындырба, конок", деди. "Тишин эмес, мойнун сындырам", деп жооп берди Скотт револьвердин оозун Чирокинин жаактарына тыгып. "Мен сага тишин сындырба деп жатам", деп өкүмүрөөк кайталады Тим Кенен. Бирок анын Скотту коркутайын дегенинен пайда чыккан жок. Револьверди тыгып жаткан Скотт башын көтөрүп карады да жай баракат сурады. "Сиздин итиңизби?" Кумарпост бирдеме деп жооп бергендей болду. "Анда жаагын ачыңыз". "Токто", деди жини келген Тим. "Бул сен ойлогондой оңой иш эмес. Мен да эмне кылышты билбейм". "Андай болсо, ары барыңыз", деген жооп болду. "Жолто болбоңуз, менин колум бош эмес". Тим Кенен кеткен жок, бирок Скотт ага көңүл бурбады. Бульдогдун тиштеринин арасына револьвердин сайын эптеп тыгып, ары жагынан чыгарганга аракет кыла берди. Чыгарган соң этияттык менен бульдогдун жаагын ажыратып, Мет болсо анын оозунан агазуунун терисинин бүктөмдөрүн эптеп чыгара баштады. "Итиңизди кармаңыз", деп буйрук берди Скотт Тимге. Чирокинин ээси унчукпай башын ийип, бульдогду кучактады. "Кана!" деп кыйкырды Скотт болушунча чымырканып. Иттерди эки жакка ажыратышты. Бульдог жан талашып каршылык көрсөтө берди. "Муну ары алып кетиңиз", деп Скотт буйрук берди эле. Тим Кенен Чирокини элдин арасына алып кирип кетти. Агазуу турайын деп бир-эки жолу аракет кылды, бирок тура албай, аяктары бүгүлө түшүп, карга жайрап жатып калды. Чала жумулган көзү тунарып, алдыңкы жаагы шалпая түшүп, тили салаңдап чыгып калды. Өлөрчө муунуп калганы көрүнүп турду. Мет карап көрдү. "Бир аз жаны бар экен", деди ал. "Дем алып атат". Сулуу Смит ордунан турду да агазууну көргөнү келди. "Мет, чанага чеге турган жакшы ит канча турат?" деп сурады Скотт. Агазуунун жанында чөгөлөп турган ит айдоочу бир аз ойлонуп туруп, $300 деп жооп берди. "Ал эми мындай чала жанчы?" деп сурады Скотт агазууну буту менен түртүп. "Ошонун жарымы?" деп жооп берди ит айдоочу. Скотт Сулуу Смитке бурулду да, "Уктуңбу, айван мырза? Мен сага $150 берем да итти сатып алам". Ал намыянын алды да акчасын санай баштады. Сулуу Смит колун артына алып, берген акчаны алган жок. "Сатпайм", деди ал. "Жок, сатасың", деди Скотт. "Анткени мен сатып алып атам. Ал акчаны. Ит меники". Сулуу Смит колун аркасына алган бойдон кетенчиктеди. Скотт ага умтулуп муштумун көтөрдү. Сулуу Смиттин башы ийинине кире түштү. "Ит меники", дей баштады ал. "Сенин бул итте эч кандай акың жок". Скотт анын сөзүн бүтүргөн жок. "Акчаны аласыңбы, же дагы бир жолу урайымбы?" Болуптур" деп жиберди
Сулуу Смит корккондон. Бирок сиз мени мажбурлап жатасыз. Бул итке баа жок. Мен өзүмдү карактаганга жол бербейм. Ар бир кишинин өз укугу бар да. Туура, деди Скотт акчаны берип жатып. Ар бир кишинин өз укугу бар. Бирок сен киши эмессиң, айбансың. Доосонго эле жетейинчи, деп коркутту Сулуу Смит. Мен сизге бир айла табам. Оозуңду ачсаң эле мен сени доосондон кууп жиберем. Түшүндүңбү? Сулуу Смит бирдекедеп күбүрөндү. Түшүндүңбү? Деп кыйкырды ачуусу келген Скотт. Ооба, деп бурк этти Сулуу Смит кетенчиктеп. Эмне? Ооба сэр, деп кыйкырды Сулуу Смит. Абайла каап албасын, деп бирөө элдин арасынан кыйкырды эле баары күлүп алышты. Скотт бурулду да газуу менен алик болуп аткан ит айдоочуну карай басты. Чогулган эл тарап, айрымдары топ-топ болуп, Скотту карап коюшуп, өздөрүнчө сүйлөшүп турушту. Тим Кинен топтордун бирине барып кошулду. Бул ким? Деп сурады ал. Уидон Скотт, деп жооп берди бирөө. Уидон Скотт дегениң ким? Деп такыды тигил. Агендин инженери. Бул жердеги чоңдордун кишиси. Тыныч жүрөйүн десең, мындан оолак бол. Кендин чоңу мунун досу болот. Мен аны дароо эле билдим, деди Тим Кинен. Жок, мындайларга тийиш болбойт. Жапайы, эч нерсе чыкпайт, деди ындыны өчкөн Уидон Скотт. Ал тепкичке отура кетти да далысын үмүтсүз куушурган ит айдоочуну карады. Экөө тең агазууну тиктеп калышты. Тиги болсо жүнү тик туруп, аркырап, чынжыр болбосо чанадан чыгарылган иттерди баса калчудай жулунду. Иттер да таяк менен коштолгон Меттин акыл насаатынан улам агазууга тийишпей коюу оң деп калышкандай. Азыр алар тигинде эректе аны унутуп калган сыяктуу кайдыгер жатышат. Ооба, бул карышкыр экен. Карышкыр дегенин колго үйрөнбөйт, деди Уидон Скотт. Ким билет, деп каршы болду Мет. Мүмкүн мында карышкырдыкына караганда иттин каны көбүрөөктүр. Бирок мен төгүнгө чыгара албай турган бир нерсени билем. Ит айдоочу унчукпай калды да багыштоо жакты табышмактуу карап койду. Билгениң болсо мага катпай айт, деп өктөм айтты Скотт. Айт, эмнени билесиң? Ит айдоочу агазууну көрсөтүп, далысынын артын бармагы менен сайып койду. Карышкырбы, итпи баары бир, бирок бул колдо жүргөн неме? Койчу. Койбой эле бул чанага чегилген. Жакынырактан карап көрсөңүз, төшүндө тагы турат. Чын айтасың, Мет. Сулуу Смиттин колуна түшкөнчө бул чанада жүрсө керек. Биз да муну чанага чексек болот. Чын эле, деп жиберди Скотт. Бирок кайра эле ындын өчө түштү да башын чайкап мындай деди. 2 жумадан бери кармап турабыз. Бул болсо ого бетер жапайы болуп баратат. Чынжырдан бошотуп көрбөйлүбү? Деп сунуш кылды Мет. Скотт ага ишенбегендей карады. Ооба, деп сөзүн улады Мет. Аракет кылганыңызды билем, бирок дагы бир жолу аракет кылып көрбөйсүзбү? Бул жолу таяк алганды унутпаңыз. Анда сен аракет кылып көр. Ит айдоочу таяк алып байлоодо жаткан агазууга барды. Тиги болсо камчыны караган сирктеги арстан сыяктуу таяктан көзүн албай турду. Карасаңыз, таяктан көзүн албай турат, деди Мет. Бул жакшы жөрөлгө. Демек бул акылдуу ит. Таяк колдо турганда кабалбайт. Анан калса бул кутуруп кеткен ит эмес да. Кишинин колу мойнуна жакындаганда тигинин түгү тик туруп ыркырап жерге жата калды. Меттин колунан көзүн албай, ал кармап турган шектүү таякты да байкап турду. Мет каргыдан чынжырды чыгарды да дароо четке чыга берди. Агазуу эркин болуп калганына ишене албай турду. Сулуу Смиттин колуна түшкөндөн бери көптөгөн айлар өттү. Ушул мезгилдин ичинде иттер менен уруштурганда гана бошотушпаса, жалаң байлоодо жатпадыбы? Ал эмне кыларын билбей турду. Балким кудайлар дагы бир нерсе кылганы тургандыр. Агазуу качан кол салып ийишер экен дегендей абайлап бир нече кадам шилтеди. Бардыгы адаттан тыш болуп жаткандыктан эмне кыларын да билбеди. Эмнеси болсо да бул карап турган кудайлардан алысыраак болуп кепенин артына өтүш керек. Эч нерсе болгон жок. Буга таң калган агазуу кайра келип кишилерге 10 футтай жетпей сактанып туруп калды. Качып кетпейби? Деп сурады жаңы ээси. Мет ийинин куушуруп койду. Тобокелге салалы. Тобокел эрдин жолдошу дейт. Байкуш, деп кобурады Скотт тигине айгандай. Буга баарынан да жылуу мамиле керек, деп кошумчалады да кепеге кирип кетти. Ал жактан бир кесим эт алып чыкты да агазууга ыргытты. Тиги болсо четке ойт берип, этти шектенгендей карап калды.
Майор кет деп кыйкырды Мет. Бирок кеч болуп калган эле. Майор этке жетип тиштер замат агазуу атырылып барып чыга койду. Мет чуркап жеткенче агазуу тигини жайлап таштады. Майор эпте өйдө болду. Бирок тамагынан аккан кан кып-кызыл болуп карга жайыла берди. Жаман болду. Тиги өзү айыптуу деп жиберди Скотт. Бирок Мет бутун көтөрүп агазууну тепмек болду. Секириктин артынан тиштердин шак эткени анан кыйкырыгы угулду. Кутургандай аркыраган агазуу артка кетенчиктеп, Мет болсо эңкейип, тиги каап алган бутун карай баштады. Каап албадыбы? Деп ал айрылган шымы менен дамбалынан көрүнүп турган канталаган кызыл такты көрсөттү. Мен айтпадымбы? Мындан эч нерсе чыкпайт, деди ындын өчкөн Скотт. Бул ит тууралуу көп ойлондум, эмнегедир эсимен кетпей койду. Эмне кылмак элек, башка айла жок. Ал ушуну айтып, револьверин кош көңүл алып чыкты да, огу бар болду экен деп карай баштады. Мистер Скотт, деп жиберди Мет. Бул ит эмнени гана көргөн жок. Мунун дароо эле периштеге айланып кетиши кыйын. Бир аз күтө туралы. Майорду караңызчы, деп жооп берди Скотт. Ит айдоочу жарадар болгон итти карады. Ал карда канына чыланып өлөйүн деп жаткан эле. Буга чала болот. Өзүңүз да ушундай деп айтпадыңызбы, мистер Скотт? Бирөөнүн этине көз артып, ушундай болду. Ушундай болуш керек эле. Алдыда турган этин башка бирөөгө алдырып ийген ит да итпи? Сен өзүңчү Мет? Итти ит деп коелу. Бирок баардык нерсенин чеги болуш керек да. Мага да чала болот, деп моюн берген жок Мет. Мен аны эмне үчүн тебишим керек эле? Ал туура кылды деп өзүңүз айтпадыңызбы? Чындыгында аны тепкенге менин акым жок болчу. Муну атып салганыбыз эле оң, деп көжөлдү Скотт. Бул баары бир колго үйрөнбөйт. Мистер Скотт, келиңиз, ушу байкушка бир мүмкүнчүлүк береличи. Бизге келгенче бул байкуштун эмнелерди көргөнүн, эмне болуп жүргөнүн ким билет. Байкап көрөлү. Эгер болбосо, мен муну өзүм эле атып салам. Кудай көрүп турбайбы? Мен деле муну өлтүргүм келген жок, деди Скотт револьверин кабына саларды. Бошта жүрүп көрсүнчү эмне болор экен. Мына азыр сынап көрөйүн. Таякталып алыңыз, деп эскертти Мет. Скотт башын чайкады да агазуунун ишенимине киргиси келип сүйлөй берди. Агазуу сактана түштү. Жагдай коркунучтуу эле. Анткени бул Кудайдын итин өлтүрүп, досун каап алды. Эми катуу жазаны күтпөгөндө эмнени күтөт? Бирок ал буга баш ийгиси келбеди. Түгү типтик туруп, бүткөн бою чыңалып, азуу көрсөтүп, эмне болот, эмне жок дегендей тиги кишиден көзүн албай турду. Скоттун колунда таяк жок болгондуктан абдан жакын келишине жол берди. Кудайдын колу башына жакындады. Агазуу бүжүрөп жерге жабышты. Коркунуч менен чыккынчылык ушул жерде болчу. Ал Кудайлардын колун, андагы бийлик менен куулукту жакшы билчү. Анын үстүнө мурдагыдай эле денесине кол тийгенде чыдай албай кетчү. Ал мурункудан да кардуура кыркырап жерге ого бетер жабышты. Бирок тиги кол дагы эле жакындап келе берди. Бул колду тиштегиси келбей, жакындап келаткан коркунучка чыдап турду. Жашоону эңсеген сокур сезими менен күрөшүп жатты. Уйдан Скотт колумду тартып алганга үлгүрөм деген ойдо болчу. Бирок эми агазуунун оролуп жаткан жылаандын тездиги жана таам айлыгы менен каап аларына көп болду. Скотт мындайды күтпөгөндүктөн кыйкырып жиберди да каптырган оң колун сол колу менен кармады. Мет сөгүнүп сагынып жетип келди. Агазуу артка кетенчиктеп, түгү тик туруп аркырап коркутуп турду. Эми болду болбоду, баягы сулуу Смит сабагандай кылып сабайт болуш керек. Эмне кылган турасың? Деп Скотт капыстан кыйкырып жиберди. Мет кепеге чуркап кирип, мылтыкты алып чыгып калган экен. Эч нерсе, деди тиги жайбаракат сүйлөмүш болуп. Берген убадамды аткарайын. Мен муну атам дебедимби, атып салайын? Жок, атпайсың. Жок атам, мына карап туруңуз. Бир аз мурун агазууну ага каптырып алган Мет коргосо, эми кезек Уидон Скоттко келди. Сен өзүң сынап көрөлү дебедиңби жана? Мына эми сына. Биз жаңы эле баштадык да. Муну эми таштап койгонго болбойт. Анын үстүнө бир жолу айып менде болуп калды. Карачы тигини. Кепенин бурчунан караган агазуу жүрөк түшүрө ыркырады. Бул жолу ал Скоттко эмес, ит айдоочуну карап ыркырады. Муну карасаң, деп таң калды ит айдоочу. Карачы кандай акылдуу, деп ашыга сөзүн улады Скотт. Бул мылтыкты экөөбүздөн кем билбейт. Мындай акылдуу итти таштап койгон болбойт. Мылтыкты коюп кой тигиндей.
Макул, байкап көрөлү. Мет мылтыкты жыйылган отунга жөлөп койду. Тигиди караңыз, деп кайра кыйкырып жиберди ал. Агазуу тынчалып ыркырабай калды. Дагы бир жолу көрөлү, карап турсаңыз. Мет мылтыкталары менен агазуу кайрадан ыркырай баштады. Ары коюп койсо жагы дароо жап болду. Дагы бир тамаша кылып көрөлү. Мет мылтыкты алды да акырын инине жакындата баштады. Агазуу дароо ыркырап, мылтык көтөрүлгөн сайын анын ыркыраганы да күчөй баштады. Мет ага кезегенче эле тиги четке ойт берди да кепенин артына бекинип калды. Азыр эле турган ит көздөн кайын болуп кетти. Ит айдоочу мылтыкты акырын койду да кожоюнун карады. Туура, мистер Скотт, ит абдан акылдуу экен. Атканга кол баргыдай эмес. Сүйүү Кудайы. Агазуу жакындап келаткан Уидон Скотту көрүп, жазалоого жол бербей тургандыгын эскертип, түгүн тик тургузуп ыркырады. Азыр таңылып, көкүрөктө асылып турган тиги колду каап алгандан бери 1 суткадай убакыт өттү. Агазуу Кудайлардын жазаны кийинкиге калтырбай турганын билчү. Эми болсо өз айыбынын жазасын тартууга даяр болуп турду. Анан кандай болмок эле? Ал болгондо да ак Кудайдын ыйык денесине тишин матырбадыбы? Өзүнүн Кудайларга байланыштуу тажрыйбасынан улам кандай оор жаза күтүп тургандыгын билди. Кудай андан бир нече кадам ары отурду. Агазуу мындан корккон жок, анткени адатта Кудайлар туруп алып жазалашат. Анын үстүнө бул Кудайдын таягы да, чыбыгы да, мылтыгы да жок эле. Анан калса агазуу өзү да бош болчу. Байланган жип да, таяк да жок эле. Бир нерсе болсо тиги өйдө болгучу эле качып кетмек. Азыр болсо эмне болоорун күтүп карап тура берсе болот. Кудай жай баракат отурду. Ордунан турганга да аракет кылган жок. Ушундан улам агазуунун ыркыраганы бара-бара күңүрт ыркыроого айланып, акыры ал да жок болуп кетти. Анан Кудай сүйлөй баштаганда жаалы кайра тик туруп, тамагынан баягы ыркыраган үн кайра чыкты. Бирок тиги Кудай калыбынан жазбастан отуруп алып, жай баракат сүйлөй берди. Агазуунун ыркыраганы тигинин үнү менен шайкеш келип, сөздөр менен ыркыроонун ыргагы да дал келип калды. Бирок тигинин сөзү түгөнөр эмес. Агазуу менен мурун минтип эч ким сүйлөшкөн эмес. Анын жумшак, жубаткан сөздөрүнөн кандайдыр бир жылуулук сезилип, мунусу агазууга жагып турду. Сокур сезиминин шыбырап эскертип жатканына карабастан, жаңы Кудайына ишенгиси келип турду. Адамдары канча жолу көңүлүн калтырганы менен кайра эле баягы ишеним жаралып келатты. Кудай бир топко чейин сүйлөп отурду да кетип калды. Бир маалда ал кайра кепеден чыкты. Агазуу шектенип карады. Анын колунда чыбык да, таяк да, мылтык да жок эле. Бир нерсени бекиткидей соо колу да алдында турат. Ал баягыдай жакын келип отурду да эт сунду. Кулагын тикчиткен агазуу бир эле учурда этти да Кудайды да карап, бир нерсе болсо ойт бергенге даяр турду. Жаза дагы кийинкиге калды окшойт. Кудай жөн гана эт сунуп турат. Болгону ушу. Эт болсо этте эле экен. Шектүү деле эч нерсе жок. Бирок агазуу баягы эле шектенип, Скоттун колу тумшугуна келип калганы менен этти албай койду. Кудайлар акылдуу болот. Булардын оюнда эмне бар экенин, тигил эттин артында эмне турганын кайдан билесиң? Агазуу өз тажрыйбасынан өзгөчө аялдардан улам эт менен жаза көп учурда тыгыз кара жолтой байланышта болоорун билчү. Акырында Кудай этти агазуунун аяк алдындагы карга ыргытып койду. Тиги болсо Кудайдан көзүн албай туруп этти жыттап көрдү. Эч нерсе болгон жок. Этти тиштеди да сугуну бийди. Дагы эле эч нерсе болгон жок. Кудай дагы бир кесим эт сунду. Агазуу экинчи жолу да колдон албай койгон соң Кудай этти дагы ыргытып жиберди. Бул бир нече жолу кайталанды. Бир маалда Кудай этти ыргытпай колдон ал дегендей туруп алды. Эт даамдуу экен. Агазуу болсо ачка болчу. Өтө сактык менен жылып отуруп келди да акыры этти колдон алмак болду. Кудайдан көзүн албай, кулагын кууш уруп, жалы тик туруп, тигине эскерткендей ыркырап, мойнун созуп этти алды. Этти жеп жиберди, дагы эч нерсе болгон жок. Ошентип отуруп эттин баарын жеди. Дагы эле эч нерсе болгон жок. Демек, жаза дагы кийинкиге калды. Агазуу жаланып жуктанып, эмне болор экен деп күтүп калды. Кудай болсо сүйлөй берди.
Анын үнүнөн эркелеткени сезилип турду. Мындайды агазуу билчү эмес. Ушундан улам ал буга чейин болбогон сезимди туйду. Жаны бир башкача жыргап, эңсөөсү канып, ичиндеги аңгыраган боштук толуп келатты. Бир маалда баягы сокур сезими кайра ойгонуп, мурунку тажрыйбасы эскерте баштады. Кудайлар куу болот. Алар өз максатына жетиш үчүн ар кандай айла малдарды колдонушат. Мына ойлогондой болуп чыкты. Баягы кыт-мыргоол жакындап башына келатат. Бирок Кудай сүйлөй берди. Үнү жумшак, жуаткандай чыгып жатат. Кол чочулатканы менен үүнгө ишенсе боло тургандай. Үүнгө ишенейин десе кол кооптондуруп турат. Агазуунун жан дүйнөсүндө ушундай карама каршы сезимдер менен туюмдар алышып жатты. Ушундай бири-бирине кас күчтөрдү тизгиндейм деп катуу аракет кылгандыктан жыгылып калчудай сезилип турду. Акыры өзү менен тил табышты. Ыркырап, кулагын куушурганы менен Скотту капкан жок, качып да кетпеди. Кол төмөндөп келатты. Агазуунун башына жетейин эле деп калды. Мына ал тип-тик турган жүнгө тийди. Агазуу жерге жабыша түштү. Кол артынан ээрчип кайра тийди. Агазуу бүрүшүп калтырап, өзүн араң кармап турду. Сокур сезимин зордоп жаткан ушул колдон кыйналып турду. Адамдын колунан келген жамандыктын баарын ал бир күндө унута алмак эмес. Бирок Кудайдын эрки ушундай болгондуктан өзүн баш ийдириш үчүн колунан келген аракетти жасап жатты. Кол бир көтөрүлүп, бир түшүп, эркелетип сылай берди. Кол көтөрүлгөн сайын агазуунун арка жүнү да тура калып жатты. Түшкөн сайын кулагы куушурулуп, тамагынан ыркыраган үн сызып турду. Агазуу ыркырап, бир нерсе болсо өч алам деп эскертип жатты. Ким билет, мунун чыныгы максаты качан билинерин. Ишеним туудурган жумшак үнү качан каардуу кыйкырыкка айланып, эркелетип жаткан жумшак манжалар качан кычкач болуп, ай буйга келтирбей жазалап жиберерин ким билет. Бирок Кудай дагы эле жумшак сүйлөп, колу агазууга бир тийип, кайра көтөрүлүп, мындан эч кандай деле жамандык сезилген жок. Агазуу арсарсып турду. Сокур сезими мындай мамилеге каршы чыгып жатты. Анткени ал кысып, эркиндигине кайчы келди. Бирок андай деген менен денени оорутканда эч нерсе жок болчу. Тескерисинче бул эмнегедир жагып турду. Кудайдын колу жылып отуруп кулагына жетти да акырын кашый баштады. Ушундан улам баягы жагымдуу сезим ого бетер күчөдү. Агазуу дагы эле коркуп, сактанып, жамандык күтүп, жанага алышкан сезимдерге жараша бир туруп, жаны жыргай түшүп, бир туруп, азап тартып жатты. О, шайтан десе! Жеңин түрүп алып, тепшидеги жугундуну эшикке төгөйүн деп кепеден чыга калып, агазууну эркелетип турган Уйдон Скотту көрө койгон Мэттин оозунан ушул сөз чыгып кетти. Анын үнү чыгары менен агазуу артка ойт берди да кутургандай ыркырап жиберди. Мэтт кожоюнун карап, жактырбагандай башын чайкады. Сиз мени кечирип коюңузчу, мистер Скотт. Бирок Кудай урсун, сизде бери болгондо 17 жинди бар. Ар бири өз билгенин кылат. Уйдон Скотт менсине жылмайды да келип агазууга эңкейди. Эркелете сүйлөп, колун акырын сунуп, кайра башына сылай баштады. Агазуу буга чыдап, аны эмес кепенин эшигинде турган Мэтти көзүн албай карап турду. Сиз абдан мыкты инженер болушуңуз мүмкүн, деп бакылдады тайдоочу. Бирок сиз көп нерсени кургалыпсыз. Бала кезиңизде циркке качып кетип калсаңыз болмок экен. Агазуу Мэттин үнүн угуп ыркырады. Бирок бул жолу мойну башынан сылап жаткан колдон качкан жок. Бул баягы мурунку жашоонун жек көрүү заманынын аякташы болчу. Эми агазуу үчүн жаңы соонун жашоо башталды. Мында Уйдон Скоттун сабырдуулугу менен акылы керек болду. Агазуу болсо сокур сезимин жеңип, өз тажрыйбасына каршы туруп, жашоо үйрөткөн нерселердин баарынан баш тартууга тийиш эле. Анын мурунку жашоосуна азыркылар сыйбай турду. Анын үстүнө мурункулар жаңы нерселердин баарын четке кагып жатты. Кыскасын айтканда, айлана чөйрөнү таанып билиш үчүн жапайы түндүктөн келип, боз кемчеттин бийлигине баш ийгендегиден да көбүрөөк чебердик керек болуп турду. Ал кезде агазуу али калыптан элек жашоо кандай калчаса ошондой калыпка түшө турган кичинекей күчүк эле. Азыр болсо баары башкача. Мурунку жашоосу аны катуу ийлеп, эч кимди сүйбөгөн жана эч ким да сүйбөгөн каардуу, тажал, жоокер карышкырга айландырды.
Эми өзгөрүш үчүн мурункулардын баарынан баш тартып кайра жаралыш керек болчу. Жана мунун баары анын башына жаштыгы артта калып, баягыдай ийкемдүүлүгү жоголуп, жан дени биротоло темирдей катып, сокур сезими жүрүм турум муктаждыктары менен эрежелерин биротоло калыптандырып койгон кезде келди. Бирок андай деген менен агазуу туш болгон жаңы чөйрө аны кайра ыйлей баштады. Катаалдыгын жумшартып, башка бир жаңы калыпка салып кирди. Чынын айтканда баары Уидон Скоттун колунда эле. Ал агазуунун табиятынын түпкүрүнө чейин жетип, буга чейин уктап жаткан жана жарым жартылай сенек болуп калган сезимдерин эркелетип ойготту. Булардын бири сүйүү эле. Ал мурунку кудайлар пайда кылган жакындык сезиминин оордун эледи. Бирок сүйүү дегениң да бир эле күндө келе койбойт. Ал жакындыктан туулат да өтө жай өсөт. Агазууга жаңы кудай жакчу. Дайым бош болсо да андан качкан жок. Анын колунда жашоону Сулуу Смиттин тору менен салыштырып болбойт эле. Анын үстүнө эми ал кудайсыз жашай алмак эмес. Баягыда жапайы түндүктү таштап, боз кемчеттин аяк алдына тартар жазасын күтүп сойлоп келгенден баштап эле ал адамдардан көз каранды болуп калган. Ачарчылыктан кийин жапайы түндүктө экинчи жолу боз кемчеттин балык жыттанган айылына келгенде да ушул мөр кеткис болуп экинчи рет басылган. Ошентип кудайсыз жашай албагандыктан жана Уидон Скотт Сулуу Смитке караганда жакшы болгондуктан агазуу калып калды. Берилгендиктин белгиси катары кожоюндун мал-мүлкүн кайтара турган болду. Чанага чегилген иттер уктап жатканда кепени тегерене басып, Скоттун кеч келген коноктору кожоюн өзү чыкканча таяк менен коргонуп тура турган болушту. Агазуу көп өтпөй эле ууруларды тааный турган болду жана жүрүм турумдун маанилүү экенин аңдады. Ал эшикке түз барган адамга тийчү эмес, бирок эшик ачылып кожоюн аны тосуп алганча көзүн албай карап турчу. Бирок көзгө чалдыкпайын деп жашырынып келгендер агазуудан көргүлүгүн көрүп шерименде болуп качып кетчү. Уидон Скотт агазууну сыйлап, анын алдында күнөөкөр болгон адамдардын айыбын тартмак болду. Скотт үчүн бул абийир иши болчу. Ал адамдар агазууга карыздар экенин, бул карызды төлөш керек экенин сезди. Ошондуктан агазууну мүмкүн болушунча көбүрөөк эркелеткенге аракет кылды. Күн сайын бир топко эркелетип, сылап сыйпап турган болду. Агазуу адегенде мындан шектенип, жаман көргөнү менен бара-бара булага чага баштады. Бирок бир көнүмүш адатын ыркыраганын таштай албай койду. Кол тиери менен ырылдай баштачуда Скотт кетмейинче улана берчү. Бирок ырылдаганы да башкача боло баштады. Чоочун бирөө муну байкамак эмес. Ал үчүн агазуунун ыркыраганы кишинин жүрөгү түшө турган жапайылыктын көрүнүшү боло бермек. Баягы энеси менен үңкүрдө жашап жүргөн мезгилден тарта каарданып ыркырап жүрүп, тамагы биротоло кыркырап калгандыктан өз сезимин башкача билдире алчу эмес. Бирок андай деген менен Скоттун сезимтал кулагы бул ыркыроонун башкача болуп баратканын жана итке эркелеткени жагып жатканын туйчу. Убакыт өткөн сайын жакындыктан пайда болгон сүйүү арта берди. Агазуу өзү да муну билип-билбей туя баштады. Сүйүү дайыма толтурууну талап кылган боштук аркылуу сезиле турган болду. Сүйүү менен кошо оору жана тынчсыздануу келип, алар кудайдын колу тийгенде гана басылчу. Мындай учурларда сүйүү кубанычка, эжа бербеген сезимге айланып, агазууну бүтүндөй бийлеп алар эле. Бирок кудай кетери менен баягы оору менен тынчсыздануу кайра келип, ичи аңгырап куса болуп чыкчу. Агазуу өзүнө келе баштады. Жашоо бир топко барып жашоосу ийилеп туруп катаал калыпка салып койсо да, анын мүнөзүндө жаңы нерселер пайда болду. Адаттан тыш сезимдер менен туюмдар жаралып жатты. Агазуунун жүргөн турганы да өзгөрдү. Мурун ал ыңгайсыздык менен ооруну жек көрүп, алардан каччу. Эми болсо өзгөрүп, жаңы кудай үчүн ыңгайсыздык менен ооруга да чыдай турган болду. Мисалы, эртең менен тамак издеп шимшилеп жүргөндүн же жылуу жерде жаткандын ордуна Скоттун чыгышын күтүп, муздак тепкичте сааттар бою турчу. Ал түндөсү кеч келгенде да кар ичиндеги жылуу ийинин таштап, жылуу сөзүн угуп, эркелеткенин сезиш үчүн тосуп чыкчу. Кудайдын жанында болуп, анын эркелеткенин туюп, аны менен шаарга барсам дегенде, ал турсун тамакты да унутуп калчу. Ошентип жакындыктын оордун сүйүү ээлеп алды. Сүйүү жакындык бара албай турган түпкүрлөргө чейин жетти. Агазуу сүйүүгө сүйүү менен жооп берди. Ал нур чачкан кудайлуу болуп, анын жанында күн нурун алган өсүмдүктөй жайнай түшчү.
бирок агазуу сезимин билдире алчу эмес. Буга жакшы дагы ылайык келбей, анын үстүнө мүнөзү да катаал болчу. Дайыма жалгыз жүрүп токтоолукка үйрөнгөн. Анын түнттүгү узак тажрыйбанын натыйжасы болчу. Үргөндү билбегендиктен ээсин үрүп тосалчу эмес. Өз сүйүүсүн көрсөтүш үчүн ары бери чуркап секирчү эмес. Обочо жерде күтүп турчу. Дайыма күтчү. Анын сүйүүсү үн сөзү жок сүйүү болчу. Ээсинин ар бир кыймылын ээрчиген көзү менен гана сүйөм деп турчу. Кожоюну ага тике карап сүйлөшкөндө жан денин бийлеп алган сүйүүсүн кантип билдирерин билбей уялып кетчү. Агазуу жаңы жашоосуна ыңгайлаша баштады. Кожоюндун иттерине тийбеш керектигин түшүндү. Бирок баягы өкүм мүнөзүн таштай алган жок. Жана иттер да жаңы башчысын тез эле таанышты. Анын бийлигин тааныгандан кийин алар да көп убара кылбай калышты. Агазуу үйүргө кошулары менен алар ага жол беришип, ага баш ийип калышчу. Ушул сыяктуу эле Метке да көндү. Бирок аны кожоюндун менчиги катары эсептечү. Скотт өзү кээде гана тамак бергендиктен бул милдетти көбүнчө Мет аткарчу. Агазуу өзү жеп жаткан тамак кожоюндук экенин, ал тамак берүүнү Метке тапшырганын аңдады. Мет бир жолу аны башка иттер менен бирге чанага чекмекчи болду. Бирок анын бул аракетинен майнап чыкпады. Кожоюну өзү чегип чанага отурганда гана агазуу буга көндү. Ал ошондо ээси аны башка иттердей эле Метке баш ийип чана тартышын каалаганын түшүндү. Маккензидеги чаналардан айырмаланып, Клондайктагы чаналардын таманы болот. Иттердин чегилиши да башкача. Иттер желпүүр сыяктуу жайылбастан эки катар болуп, биринин артынан бири тартышат. Клондайкта чана башы ит чыныгы чана башчыдай болот. Эң алдыга акылдуу, күчтүү, башка иттер коркуп баш ие турган итти коюшат. Агазуу тез эле ушул орунду ээлеп алды. Бир топ убара болгон соң Мет анын башкага макул болбой турганын түшүндү. Агазуу бул орунду өзү тандады жана Мет чананы айдап көрүп эле мунун туура экенин айтып бакылдап калды. Эртеден кечке чана тарткан агазуу түн ичинде кожоюнду мал мүлкүн кайтарууну да унуткан жок. Ошентип, ал Скоттко жан дили менен кызмат кылып, көп өтпөй эле чанада андан мыкты ит жок болуп калды. Эгер мен өз оюмду айта турган болсом, деп калды бир жолу Мет. Ушул итти $150 сатып алып, абдан жакшы кылган экенсиз. Мурду башын канжылатканыңызды айтпаганда да аны куп сызга отургузган экенсиз. Уйдон Скоттун бозомук көзү ачуудан кайра жылтырай түшүп, "Айбан!" деп коорады. Жаздын аяк ченинде агазуунун башына оор кайгы түштү. Кожоюну айтпай дебей туруп эле капыстан жоголуп кетти. Чынын айтканда эскертүү болгон, бирок мындай иштерден тажрыйбасы жок агазуу буюмдарын чемоданга салуу эмне экенин билген эмес. Кийин ал кожоюн жок болуп кетээрден мурун кийимдердин салыштырып жатканын эстеди. Бирок ага мурун маани берген эмес эле. Кечинде агазуу адаттагысындай эле аны күттү. Түн жарымда бороон болуп кепенин артына барды. Уйку сонун арасында тааныш кадамдардын үнү чыгып калар бекен деп кулак түрүп жатты. Саат 2-лерде биротоло тынчы кетип, крыльцого барып бүрүшүп жата кетти да андан ары күтө баштады. Бирок ээси келген жок. Таң атканда эшик ачылып, Мет чыкты. Агазуу аны жалдырап карады. Мындан башка сурай турган ыкмасы жок эле. Күндөр өтө берди. Ээси болсо келген жок. Буга чейин оору дегенди билбеген агазуу кадимкидей ооруп калды. Ал абдан начарлап кеткендиктен Мет аны кепеге алып кирүүгө мажбур болду. Кожоюнга жазган катында агазуу жөнүндө да бир нече сат жазды. Катты серкилде алган Уйдон Скотт андан төмөнкүлөрдү окуду. Каргыш деген карышкыр иштебей койду. Тамак да жебей жатат. Жаман болуп калды. Иттер баш көтөртпөйт. Сиздин кайда кеткениңизди билгиңиз келет. Мен болсо түшүндүрө албайм. Өлүп калабы деп корком. Мет чынын жазган эле. Агазуу куса болуп тамактан такыр калды. Кол салган иттерден да коргонгон жок. Кепедеги мештин жанында тамакка да, Метке да баарына кайдыгер карап жата берди. Мет эркелетип да көрдү, кыйкырып да көрдү. Эч кандай таасири болгон жок. Агазуу аны нуру качкан көздөрү менен бир карап, кайра эле башын алдыңкы эки бутуна таштап койду. Бир күнү кечинде Мет эриндерин кыбыратып бирдемени окуп отурганда агазуу акырын кыңшылап ийди. Ордунан туруп кулактарын тикчийте эшик жакты карап тыңшап калды. Бир аз өтпөй эле Мет бирөөнүн басып келатканын укту. Эшик ачылып, Уйдон Скотт ичкери кирди. Учурашкан соң эки жагын карады. Карышкыр кайда? Карышкыр кайда? деп сурады ал.
Ага зуу мештин жадында турган эле. Ал башка иттердей болуп ээсине асылган жок, жөн гана ээсин карап койду. О шайтан десе, деп жиберди Мет. Карасаң муну куйрук шыйпаңдатып турганын. Уидон Скотт ага зууну карай басып, аны өзүнө чакырды. Ага зуу чуркап барбаса да барды. Тартынып турганы менен көзүндө кандайдыр бир адаттан тыш жалдыраган сүйүү турду. Сиз жокто мага бир да жолу ушинтип караган эмес, деди Мет. Уидон Скотт муну уккан жок. Ал отура калып ага зууну эркелетип кирди. Кулагын кашып, аркасын сылап, далысын назик таптады. Ага зуу буга акырын ырылдап жооп кайтарып, баягы жумшак үнү эми мурункудан даана угулуп турду. Бирок муну менен бүткөн жок. Ал кубанычын көөдөн тепкен терең сүйүүсүн кантип билдирерин билбей турду. Анан бир маалда мойнун созуп, башын ээсинин колтугуна катты. Кулагы гана көрүнүп, ырылдаганын токтотуп, ээсине ыктап турду. Эки киши бири-бирин карап калды. Скоттун көзү жашылдана түштү. Мына сага, дебиди таң калган Мет. Анан мындай деп кошумчалады. Мен буну карышкыр эмес, ит деп дайыма айтчу эмес билем. Карасаңыз, сүйүүгө үйрөткөн ээси келгенден кийин ага зуу тез эле өзүнө келди. Кепеде дагы 2 түн, 1 күн болгон соң крыльцого чыкты. Иттер аны мурункуларын унутуп, кийинки ооруп, начарлап жүргөн кези гана эстеринде калгандыктан ага туш тараптан жабылышты. Мына сага уруш, деп ыраазы боло кобураган Мет аларды крыльцодон карап турду. Кесин тааныт булардын карышкыр. Ал! Ага зууга тукургандын кереги жок эле. Сүйүктүү ээсинин келиши ал үчүн жетиштүү болду. Баягы туйлаган жашоо анын жан денин кайра бийлеп алды. Ал урушуп, кубанычын уруш менен билдирип жатты. Күткөндөй эле иттердин баары жеңилип, чилдей тарап качып кетишти да, күйгүм киргенде биринин артынан бири күнөөлүү болуп кайтып келишип, ага зууга баш ийип беришти. Ээсине башын катып ыктаганды үйрөнүп алган соң ага зуу бул ыкманы көп колдончу болду. Жеткен чеги ушул болду. Андан арылай алган жок. Ал баарынан көбүрөөк башын коргоочу жана башына эч кимди тийгизчү эмес. Жапайы түндүк аны эскертип, капкандан корк, денеңди оорута турган нерселердин баарынан корк деп шыбырап турчу. Сокур сезими башынын эркин болушун гана талап кылчу. Эми болсо ага зуу ээсине ыктап, өз эрки менен өзүн байкуш абалга коюп турду. Ал мунусу менен чексиз ишенимин, толук баш ийгенин билдирип, өзүмдү сенин колуңа тапшырдым. Эмне кылсаң өзүң бил, деп айткандай болду. Бир күнү кечинде Скотт үйгө келгенден кийин Мет экөө крибеш ойноп отурушкан. 15-2, 15-4, дагы 2 деп Мет санап атканда эшиктен кыйкырган үн, иттин ыркыраганы угулуп калды. Алар тиктеше түшүп, ыргып турушту. Карышкыр бирөөнү талап атат, деди Мет. Чакырган үндөн улам эшикке чуркап чыгышты. Жарык кылчы, деп кыйкырды сыртка чуркап чыккан Скотт. Мет алып чыккан чырактын жарыгы менен карда чалкасына жаткан кишини көрүштү. Ал колдору менен бетин, тамагын жаап, ага зуунун тиштеринен коргонуп жатыптыр. Бул ашыкча сактык эмес эле. Анткени жаалданган ага зуу тиги немени тамактайын деп жаткан экен. Курткасынын көйнөгүнүн жеңдеринен тамтык калбай, тиштелген колдорунан кан агып турду. Скотт менен ит айдоочу муну дароо көрүштү. Скотт ага зууну моюндан кармап ары алып кетти. Тиги болсо аркырап жулунганы менен ээсине тийген жок жана анын катуу кыйкырыгынан кийин дароо тынчып калды. Мет тиги кишини жардам берип тургузду. Колун бетинен алганда Сулуу Смиттин айбан чалыш жүзүн көргөн ит айдоочу чочуп кетти. Жарыктан көзү уялган Сулуу Смит бүшүркөп айланасын карады. Ага зууну көрө коюп өңү бузула түштү. Ошол учурда ит айдоочу карда бир нерсе жатканын көрдү. Чыракты жакындатып, болот чынжыры менен жоон таякты тээп көрдү. Уидон Скотт муну көрүп түшүнгөндөй башын ийгеди. Эч нерсе дешкен жок. Ит айдоочу Сулуу Смитти далыдан алды да ары көздөй бурду. Баары түшүнүктүү эле. Сулуу Смит качкан бойдон кетти. Ээси болсо ага зууну сылап, аны менен сүйлөшүп жатты. Сени алып кетейин деген экен да. Сен кетпей койгон турбайсың. Жакшы. Анын шорун берген экенсиң. Ал тим эле тозокко түшкөндөй болгондур, деп мыйыгынан күлдү Мет. Ага зуу болсо ыркырай берди. Бирок бара-бара тик турган арка жөнү жатып, ыркыраганы барган сайын жумшарып баратты.